Саламатсыздарбы. Эмесе ге ошондо программасы. Коронавирус жуккандардын саны Кыргызстанда 750-гө жакындап баратат. Бирок жарымынан көбү 440-ка жакын адам айыкты. 8 киши каза тапкан. Муну ооругандардын гана пайызы десе болот. Анткен менен чыныгы абалды билиш үчүн былтыр ушул убакта канча адам каза болгону менен салыштырыш керек. Бирок аны эч ким изилдебейт сыяктуу. Өтө көп медик вирус жугузуп алганы да тынчсыздандырат. Ооругандардын 26%-нан ашык. Коопсуздук кеңешинин кечеүгүнкү өткөн жыйынында экономикалык ишкердикти 3 тепкич менен 1-майдан, 11-нен жана 21-майдан тартып жандандыруу чечилди. МВФтин айтымында быйыл Кыргызстандын дүң өндүрүмү 4%-га төмөндөйт. Кошуна өлкөлөрдөгү төмөндөү орто эсеп менен 2,8% болот. Демек, Кыргызстандагы абал начар. Андан да жаманы Кыргызстан чет мамлекеттер менен донор уюмдардан жардам гана алып, коронавируска каршы күрөшкө эч салым кошо албай жатканында. Анткен көп жылдан бери жатып ичерликке көнүп калган жана өлкөдөгү илимди дээрлик жок кылып салган. Мындан 9 жыл мурда Канада Кыргызстанга $60 миллион турган 3-чү тепкичтеги биолаборатория куруп берейин десе, андан да баш тартып койгонбуз. Мы могли сейчас все пробы привезти туда. Биз азыр тесттин баарын ошол лабораторияда өткөрөт элек. Башка эч жака барбай. Медиктер менен окумуштуулар ал лабораторияда күнүнө 24 саат иштеп, 3000 ПЦР анализ жасай алмак. Азыркы экспресс тесттерди жүргүзгөндө көп ката кетет. Анткени алар так эмес. Эгерде ошол лаборатория курулганда, ПЦР диагностика дароо жолго салынмак. Жана биздин окумуштуулар машинкага басканда эле аларды чыгара бермек. Настолько прекрасно, как пишущая машинка работали наши ученые. Илимсиз өнүгүү мүмкүн эмес. Франциянын Фигаро гезити кечеүгүнү азыр дүйнөдөгү 120 лабораторияда вакцина үстүндө иш жүрүп жатат деп билдирди. 8 вакцина азыр адамдарга сыналууда. Дагы 110 вакцина ошого жакындап баратат. Дүйнө окумуштуулары Гонконгдогу Кансино деген компаниянын вакцинасын жактырууда. Анын ооруга жардам берери аныкталган жана азыр дарынын натыйжалуулугу сыналууда. Сыналып жаткан 8 вакцинанын дагы 3-ü Кытайда ойлоп табылган. Бири Синовак ишканасында чыккан жана дагы 2 Шэньчжэнь мединститутунда. Калган 4 вакцинанын 2 АКШда иштелип чыккан. Улуттук саламаттык сактоо институту менен Innovi Pharmaceutical компаниясы тарабынан жана экинчиси Moderna компаниясында. Дагы 2 вакцина Улуу Британиянын Оксфорд университетинде жана Германиянын BioNTech компаниясында чыккан. Ал эми Лондондо чыккан Financial Times гезити пандемияга кабылган 14 мамлекеттеги абалды изилдеп чыгып, коронавирустан кайтыш болгондордун чыныгы саны расми маалыматтарда келтирилгенден 60%-га жогору болушу мүмкүн деп билдирди. Гезит март менен апрель айында бул өлкөлөрдө каза болгондордун санын 2015 жылдан 2019 жылга чейин ушул эле мезгилде өлгөндөрдүн саны менен салыштырган. Аны менен катар пандемия учурунда башка ооруга чалдыккандар ооруканаларга барууну каалабаганын да эске алыш керек. Демек, жаңы вирустан каза тапкандардын көбөйүшү андан да жогору. Изилденген 14 мамлекеттин кайсы аймактарында коронавирустун эпидемиясы канчалык күчтүү болсо, мурдагы жылдар менен салыштырганда ошол аймактарда өлүм саны да ошончолук көбүрөөк өскөн болуп чыкты. Өнүппөгөн мамлекеттерде статистика кызматтары көп жакшы иштебегени белгилүү жана ал жаман иштеген медицина кошулганда абал канчалык ийиштүү экенин түшүнсө болот. Мисалга, Эквадор мамлекетинин Гуаяс провинциясында апрель айынын 1-жарымында коронавирустан 245 адам өлдү деп кабарланган. Бирок мурунку жылдар менен салыштырганда 10.200 адамга көп кайтыш болгон. Бул 350% өсүш. Индонезиянын борбору Жакарта шаарында расми маалыматтарга караганда коронавирустан 90 адам гана каза болгон. Бирок ошол эле мезгилде мүрзөлөргө демейдегиден 1400 адамга көп көмүлгөн. Бул расми маалыматтан 15 эсе же 1400%-га көп. Ошол эле учурда пандемия мезгилинде жол кырсыктарынан же өндүрүш учурунда кокустуктардан каза тапкандардын саны кескин азайганын да унутпаш керек. Коронавирустун кесепеттери дагы толук ачыктала элек. Ке ошондо саламатта калыңыздар.